Саламатсыңарбы кадырман окуучу достор. Кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен номер 30 Садык Эшматов атындагы орто мектептин башталгыч класс мугалими Абдыллаева Айнура. Эсеп керек бул жашоодо дайыма. Мейли жашка, мейли эңкейген карыга, самолет куруп, корабль куруп, баары бир курулушка жана башка баарына. Баары эсеп менен жаралат. Эсеби жок, иши жүрбөйт такалат. Ошондуктан математика илими илимдердин падышасы аталат. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбыз математика сабагы. Алтын эрежеге көңүл буралы. Алтын эрежелер. Бүгүнкү сабакта берилген маалыматтарды кунткой угабыз. Алынган маалыматтарга анализ жүргүзөбүз. Берилген тапшырмаларды так аткарабыз. Сабактын темасы мисал, маселе иштөө. Сабактын максаты мисал, маселе иштөө аркылуу бөлүүнүн касиеттерин кайталайсыңар. Өз алдыңарча мисал, маселе иштей аласыңар. Турмуш менен байланыштыра аласыңар. Өтүлгөн теманы кайталоо. Бирдей сандардын тииндиси канча болот? Ар кандай санды бирге бөлсө, кайсы сан кандай болот? Нөлдү каалагандай башка санга бөлсө, тиинди канча болот? Кана эстеп көргүлөчү. Азаматсыңар. Мисалдарды тик бурчтуу таблица түзүп чыгар. 5 бөлүнгөн 1, 8 бөлүнгөн 1, 6 бөлүнгөн 1. Асан. 5 сызгычты 5 окуучуга бермек болду. Ошондо ар бирине канча сызгычтан тиет? Ойлонуп көргүлөчү. Зура курбуларына карандаш таратам деп 8 курбусуна карандашты камдап алды. Ар бир курбусуна канчадан карандаш берет? Азаматсыңар. 6 бөлүнгөн 1. Буну дагы өзүңөр ойлоп таап көргүлөчү. Кандай маселе кылабыз? Эмнени байкадыңар? Ар биринде бөлүүчү 1. Ал таблицага саптарды көрсөтөт. Демек 5, 8, 6 тегерекчелер бүтүндөй бир сапка тизилет. Башкача айтканда, 5ти 1ге бөлсөк 5 өзү чыгат. 8ди 1ге бөлсөк 6, 8, 6ны 1ге бөлсөк 6. Азаматсыңар. Ар кандай санды 1ге бөлсө, ошол сандын өзү келип чыгат. 675 ишти карайбыз. Таптыңарбы? 81 бөлүнгөн 1, 15 бөлүнгөн 1, 88 бөлүнгөн 8, 15 бөлүнгөн 15. Оз эки чыгарсак болобу? Азаматсыңар. 81ди 1ге бөлсөк 81 өзү чыгат. 15ти 1ге бөлсөк 15 чыгат.
88'di 88'e bölsek 1 çıgat. 15'ti 15'e bölsek 1 çıgat. 9 bölüngön 1, 23 bölüngön 1, 9 bölüngön 9, 23 bölüngön 23. Bölsüge karayız. 0'du 40'a köýtsek kança bolat? Azamatsыңар 0. 16'ны 0'ga köýtsek 0. 5'ti 5'ge bölsek 1. 100'dü 0'ga köýtsek 0. 1'di 12'ge köýtöbüz. 28'di 1'ge köýtöbüz. 20'ni 1'ge köýtöbüz. 100'dü 100'ge köýtöbüz. Depteriňizdi açıp uşul 675-nji işti atkarasыңар. Keyinki maseleni karayбыз. 676. Kooндун salmagı 3 kilogram. Darбыздыкы andan 2 kilogramga оор. Koon менен дарбыздын salmagı kança? Koon 3 kilogram. Darбыз 3 kilogramdan 2 kilogramga оор. Çıgarabыз. Demek ekөөнүн salmagı 8 kilogram eken. Azamatsыңар балдар. Кайсы мисалдын жообун эсептебей туруп айта аласың? 47 кошулган 11 бөлүнгөн 1. 88 кемтилген 8 көбөйтүлгөн 0. 0 көбөйтүлгөн 100 кемтилген 90. Кайсынысы? Бул жерде эки жоо туура. Кайсы санды 0-го көбөйтсө, ошол сан өзү чыгат. Сабакты жыйынтыктап алсак, бөлүүнүн касиеттери жөнүндө кеңири билдиңер бүгүнкү сабакта. Бөлүүнү өз алдыңарча аткара аласыңар. Азаматсыңар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда үйгө тапшырма 116-беттеги 679-680 иштерди аткарасыңар. Саламатта калгыла.